кандай гана кооз керемет сейил бак. Кечкисин сейилдеп бассаң, көңүл сергип маанай көтөрүлөт. Бул каякта деп ойлойсуздар? Албетте, бул Манас атабыз жердеген көптөгөн баатырлардын мекени болгон Чолпонбай Төлөбердиев баштаган жана Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун киндик каны тамган бул Таластын борбору болгон Талас шаарында. Бул Талас шаары өтө керемет шаар. Учурда бул жерде 41 миңден ашык калк жашайт. Жана дагы бул шаар болуп 1944-жылы аталып негизделип, ошол күндөн бери шаар болуп кызмат кылып келет. Айтор бул шаардын аянты дагы 1200 гектарга жетип, учурда жыл өткөн сайын өнүгүү жолуна бет алып жаткан учуру. Биздин шаар долбоору бүгүнкү берүүбүздү ушул кереметтүү кең Талас шаары жөнүндө кылмакчыбыз. Андыктан экранга жакыныраак келиңиз. Аты жөнүм Асылбек Байлиев, биз менен болуңуздар. Саламатсыздарбы? Жакшы аман эсен келиптсыздар. Өзүңүздөр көрүп тургандай, жылдагыдан салыштырмалуу шаарыбыз жарык болуп, ушундай аллеялар салынып, жаштарга көңүл бөлүнүп, жалпысынан жарыктандырууга дагы көңүл бөлүнүп турат да. Былтыркы жылдын эсебинен жалпы мамыкчаларга шаар боюнча 1,5 миллион бөлүндү эле. Ал эми быйыл кошумча ушул аллеяга 300 метр узундугу, 114 арка, ошого дагы 500 миңдин тегерегинде акчалай сумма бөлүндү. Анан келаткан жылдарга дагы жаңы идея менен креативный башкача жаңыланууларды кылалы деген ниеттер көп. Буга чейин бул эми жок болчу да турабы? Буга чейин бул жер эмне эле, анан муну качан салып, качан бүттүңүздөр? Буга чейин бул жер ушу Нуржанова аллеясы болчу, бирок жарыктандыруу жок болчу. Анан бул идеяны негизинде толук кандуу максатына да жетпей калды десек болот. Будан дагы прям вау дей турган нерсе болмок. Эми бирок жакында күтүп турсаңыздар, дагы жакшы 1-2 ушундай долбоорлор ишке ашат. Ушул жарыктандыруу тармагы боюнча. Да, именно жалпы жарыктандыруу тармагында Таласта досугка көп көңүл бөлүнгөнбүз. Анан молодежько эс алуу зоналарга басым жасайлы деген азыр ойлор бар. Шаарларда кичинекей окуучулардын, жаш жеткинчектердин сапаттуу билим алышын кааласа, сөз түрдө аларга жагымдуу шарт түзүп берүү дагы бул эң чоң жоопкерчиликтердин бири. Андыктан Талас шаарындагы номер 2 жалпы орто билим берүү мектебиндеги мынакей окуучулар, өзгөчө жаш жеткинчектер дал ушундай жаңы мектепте, жаңы класстарда билим алып жатышат. Бул жерде, бул корпусту Айтор былтыркы жылы Атайын Асафов фонду 100 миллион сом каражатка куруп берип, Айтор бүгүнкү күндө бул мектепте мындай окуучулар жаңы парталарда отуруп билим алып жатат. Буга чейин бул мектепте 2000ден ашык окуучу билим алып, Айтор ушундай класстар, корпустар жетишсиз болуп келген. Бүгүнкү күндө андай тартыштык жок эле десек болот. Биздин мектептин тарыхы 140 жыл болду. Биздин мектептин тарыхына азыркы окуу жылында 2023-24 окуу жылында биздин мектепте 2168 бала окуп жатат, билим алып жатат. 83 мугалим иштейт биздин мектепте. Биздин мектептин мугалимдери менен аябай мактансак болот. Эл агартуунун мыктылары, Эл агартуу министерствосунун дипломдору, эмгек сиңирген мугалимибиз бар. Балдарыбыз менен да мактансак болот. ОРТ, алтын тамга, алтын сертификат бүт барында жетишип, иштеп, окуп жатабыз. Анан эми баягы буга чейин ушунча көп кылымдан ашык кызмат кылган мектепте кичине орун жетишпей тардык болуп, анан бул корпуста салынды да? Биздин мектепте аябай орундар жетишпейт. Окуйбуз деген балдардын саны аябай көп. Ар бир ата эне балам жакшы билим алса экен, жакшы мектепте окуса деген тилектери бар да. Ошон үчүн биздин мектеп жакшы мектеп болгондуктан келип окуйбуз деген балдардын сандары көп. Сан аябай ашыгып чегинен чыгып кеткенден кийин ушул окуу корпусу салынып берилген биздин мектепке. 500 орундук. Азыр Кудайга шүгүр дейли, ушул мектепте корпуста 600 окуучу балдар окуйт. Эски корпусубузда
1,5 миң окуучу окуйт. Мына бул мен отурган жөнөкөй эле темир көргөн менен бул кичинекей өспүрүмдөр үчүн абдан кубаныч тартуулап, аларга күлкү тартуулаган бир керемет оюн аянтча. Талаш шаардык мэриясы жеке эле окуучуларга, балдар бакчасына барган өспүрүмдөргө эмес, андан сырткары андан кичинекейлер үчүн дагы чоң жолго чыгып кетпес үчүн мындай кооптулук жаратпаш үчүн четтерин коруп, мындай балдар аянтчаларын куруп беришкен. Жалпысынан шаар боюнча 9 балдар аянтчасы бар, анын 4-өө быйылкы жылдын эсебинен жаңы курулду. Бул ойной турчу атайын бул темирлердин барысы тендердин негизинде жарыяланып, учурда барысы курулуп жатат. Жалпы октябрдын айына чейин баардыгы тең толук түрдө ишке кирип даяр болмокчу. Бул жер болсо Алымкулов жана Үсөнбаев көчөлөрүнүн кезилишинде, жалпы аянты 18 сотик бул жердин. Акча каражаты 500 миң сом бөлүнгөн. Бул жер дагы бүт элек краситетип жана ошондой эле ушул төшөлмөлөрдүн баарын, кумдардын баарын жерге жайып, жалпысынан Талаш шаарына бүгүнкү күндө 3 жерде чоң детский площадка, балдар ойночу аянтча каралып атыр. Ал жерге азыр темирден тосмолорун орнотуп атырык. Кудайым буйрса ушул жуманын этеги, эмки жуманын башында ичиндеги детальдары келет. Ушундай 3 жерге 105-дом көп кабаттуу үйдүн астында жана ошондой эле Шекербек Шерикулов Оңмаев көчөлөрүнүн кезилишинде жана ошондой эле мамлекеттик нотариустар болсо ошонун дворуна 3 жерге чоңунан чоң балдар ойночу аянтча курулат деп турабыз. Бул жер жаңы эле айтып өткөндөй 500 миң сом акча каражаты каралып, мамлекеттик сатып алууга коюлуп, бүгүнкү күндө ошонун детальдары келип калды. Калган эмелерин болсо ишкана тарабынан өзүңүздөр көрүп тургандай эле өзүбүз жазарганбыз. Жана ошондой эле тосмолору да биздин ишкана тарабынан. Ошондой эле Талаш шаарынын Чоксатаев жана ошонун Турдалиев көчөлөрүнүн кезилишине бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай чакан жер 3 домдун көп кабаттуу 3 домдун ичине 300 миңден акча каражатын тегерегинде ушул жерге балдар ойночу аянтчасы салынды. Бул жерде мынакей өзүңүздөр көргөндөй 8 инвентарь келген. Бул жерде ограждение жок. Ошол бөлүнгөн акча каражаттын негизинен мамлекеттик сатып алууга коюлуп, ал жактан утуучу аныкталгандан кийин алар алып келип берди. Биз өзүбүздүн ишкана тарабынан баардыгын чогултуп, анан ошол жерге орноттук. Будан 1 жыл мурун бул балдар аянтчанын өзү кол менен ишкана тарабынан жасап койгонбуз. Быйылкы бюджеттин эсебинен төшөлмө, кыргызчасын айтканда резиновый кылып туруп, балдардын коопсуздугун алдын алуу максатында быйыл 280 квадрат метрге төшөдүк. Жалпы суммасы 669 миң сом акча каражаты сарпталды бул жерге. Бул жерде утуп алган фирма Өстөргел установкасы менен ошол акчанын ичинде. Бул жок кезде эмне эле асты? Бул жок кезде мунун асты өзү стяжка менен цементтеп эле койгонбуз. План негизинен өзү ушундай болчу, стяжка тартып, анан үстүнө резиновый эме кылып жаткызабыз дегенбиз. Кудайым буйруса будан кийин дагы ушу жаңы салынып аткан балдар ойночу аянтчага ушундай резина төшөп кетебизби деген ойдомун да. Биз кайсыл гана шаарга барып, бул берүүбүздү тартпай эле сөзсүз түрдө ал шаардын ичинде жасалып жаткан мындай асфальт төшөө иштерин дагы тартабыз. Талаш шаарында дагы асфальт төшөө иштери абдан актуалдуу жүрүп, мындайча айтканда күн сууктап кеткиче көптөгөн иштерди бүтүрүүгө аракет кылып болгон күчүн жумшап жатат. Айтсак, президенттик фонддон атайын 380 миллион сом бөлүнүп, учурда Талаш шаарынын ички жолдоруна 28 чакырым жол жасалууда. Мисалы үчүн, бул мен турган жол буга чейин жөнөкөй эле кум, таш жаткан таштар эле көчө болгон. Азыркы учурда жакшынакай жаңы асфальт төшөлүп бүттү. Улам ар бир көчө бүткөн сайын жаңы көчөлөргө аттап, бактор мындайча айтканда асфальт төшөө иштери эч кандай токтогон жок. Быйылкы жылга урматтуу президент тарабынан президенттик фонддон 360 миллион акча каражаты бөлүнгөн. Талаш шаарынын ички жана борбордук көчөлөрүнө жаңы асфальт базуу боюнча проект боюнча 28 километр 500 метр. Бүгүнкү күндө жалпы Талаш шаарынын ички көчөлөрүнүн 11 километрин уже базуу иштери, асфальт базуу иштери аяктап калды. Калган эмелерим болсо, Кудай буйрса ушул аба ырайынын жылуу болуп турса, ушул жылы октябрь айынын ичинде бүтөбүз деп пландап турабыз.
өзүңүздөр билесиздер, бул эң баягы эле адам жашоосуна көйгөйлүү маселелердин бири да. Бүгүнкү күндө суу маселеси бизде талашты аябай курч турат. Себеби дегенде Талаш шаарын толук кандуу ошо таза суу менен камсыз кыла элекпиз да. Таза суу менен болгону Талаш шаарыбыздын 40% камсыз болуп турат бүгүнкү күндөчү. Да буга чейин ЭБРдин ошо Европейский банк развитиянын биринчи фазасы ишке ашкан. Бул 2016 жылдары башталып, 2021 жылдары 22 жылга чейин, былтырга чейин толук аяктады да. Ошо биринчи фазанын алкагында Талаш шаарынын реконструкция иштери жүрдү. Эски суу түтүктөрүн, бул Талаш шаарынын өзү негизи суу түтүктөрү ошо 60-70 жылдары салынган да. Ошодон бери эскилиги жетип калганда, му Европейский банк аркылуу 25 километр эски суу түтүкчөнү алмаштырдык. Андан тышкары ошо спецтехника, жана ошо административный здание, жана ошондой эле тиги суу чыгарган головной сооружениябызда насостуу станция куруп беришти да. Андан тышкары бизде ушу 2 жылдан бери жергиликтүү бюджеттен, жергиликтүү бийлик, биздин жергиликтүү депутаттар колдоп, ошо эл өзү инициатива ошондой бир демилгени көтөрүп, өздүк салым деген ошондой бир проект ишке ашып атат. Быйылкы жылга ошо проектке жергиликтүү бюджеттен 15 миллион бөлүнгөн. 15 миллионго ошо эл өзү колунан келишинче бир салымын кошуп, тыйынын чогултуп, калганын көбүзө бир 60-70%, ошо 80% керектүү жерде ар кайсы жер ар кандай болуп атат. Бюджеттен каржылап жаңы суу түтүк жана ошондой эле саркындуу суу түтүктөрүн киргизип атабыз да. 77 километр бизде Талаш шаарын толук кандуу таза суу менен камсыздаш үчүн 77 километр суу түтүкчөсүн тартыш керек да жаңы. Жаңы жанагындай суу алуучу сооруженияны куруш керек. Ошондой чоң көйгөйлөр турат да. Буюрса эми ошону акча каражаттарды караштырып атат. Болжолдуу түрдө толук кандуу мына Эрмат Жумаевичтин тапшырмасы менен примерно эсептеп чыкканбыз, болжолдуу эсептеп чыкканда 500 миллион сомдун тегерегинде болгон да. Эгер ошол тыйын болсо, 500 миллион сомдун тегереги болсо, Талаш шаары толук кандуу ошо таза суу менен камсыз болот да, 100%. Мына бул биз турган стадион шаар талабыбыздагы жалгыз стадион болуп эсептелет. Стадион. Бул стадион өзү 1989 жылы курулган. Ошо курулгандан бери стадионго капиталдык оңдоо иштери жүргүзгөнбүз. Мына быйыл жалпы суммасы 29 миллион сомго. Биз турган трибунасы, бул жерде стадиондун чуркоочу аянтчасы баарына капитал оңдоо иштери жүргүзүлүп атат. Мына трибунага заманбап пластмасса скамейкалар орнотулат, отургучтары. Эми чуркоочу аянтчага эски асфальт тармагы сейрилип, бул жерге бетон менен тегизделип, үстүнө заманбап резиновый покрытие менен жабылат. Эми бул стадионго бул жерде баардык спартакиадалар, мелдештер, чемпионат, Кыргызстан чемпионаттары өтүп турат. Мындан тышкары дагы элдердин, шаар калкынын мындай бош убактыларында эртең менен кечинде ушул жерге токойдун ичине жайгашкандыктан ушул жерден чуркап эс алып кетишет. Бул стадион реконструкциядан өтсө, шаар калкына да мындай эс алуусуна, ден соолугун чыңдоо үчүн келип ушул жерде чуркаганга жакшы шарттар түзүлөт деген ойдобуз буюрса. Өзгөчө жаз келип, жай мезгилинде ушундай шаарларды аралап басканда, сейил бактарда шаарды көркөбөлөп, мындай өзүчө куулуп, ар кандай кооздук жараткан гүлдөрдү көрүүгө болот. Мындай гүлдөрдү көргөндө адам эс алып жүргөндө да маанай көтөрүлүп, айтор карагандан тажабайт. Ушундай жыпар жыттанган, өзгөчө шаарды көрүп берген гүлдү өстүрүүнүн артында чечен деген талыкпаган эмгек жана мээнет жатат. Талаш шаарынын жашылдандыруу
муниципалдык ишканасы мындай гүлдөрдү атайын тигип кыштан баштап эле өстүрүп жай бою өзгөчө быйыл дагы мына куракчылыкчыл болду, ошого карабастан тыным албай кайра сугарып отуп шаарга дал ушундай көрктү берди. Андыктан дагы да кыш өтүп жаз келсе дагы мындан дагы көбүрөөк гүл тигип дагы да жашылдандырууга белсенип жаткан кези. Биринчи кар жаагына чейин турат биздин план боюнча. Негизи бул гүлдүн тигилиши жылда январдын этегинде 20-ларында күнөшканада жылытып дарылачу дарыларын дарылап февралдын башынан 5-теринен баштап тигип калабыз гүлдөрдү. Ошо менен майга Кудай буйрса майга чыгып калат да булар. Уже чыккан. Быйыл майда ушинтип алып чыгып алды элек. 9-майга шаарыбызды күтөтөбүз деп. 10-май күнү үшүк жүрдү. Ошол жерден бир 2000ден ашык ошол күнү тигилген гүлдүн баарын ушак себеби минус штурмой берилгенин байкап калыптырбыз. Ошентип гүлүстү быйыл көп мүшүк алдырып алдык. 2000ден ашыктай гүлүстү. Негизинен ошондой процесс болду. Гүлгө бул биринчиден маселе топурак, жакшы топурак болуш керек экен, жакшы суу болуш керек экен. Бул ушундай гүлдүн да өзүн сүйүп да калдым десем болот да, мындайча айтканда. Гүлдүн өзүнүн бир эмеси бар экен. Мына азыр жыттарын көрүп атпайсызбы да, сонун жыт чыгып атат. Кудай буйрса шаарыбызды ушундай кылып гүлүстү көбөйтүп алсак, кандай сонун жыттуу болуп турса. Жаз алды өстүр мындай кандай десек шаарга бир мындай сырттан конок келсе дагы бир нерсени көрсөткөнгө жакшы го негизи. Эми ошондой ой менен эмне кылсак, кандай кылсак бюджетте акчабыз бул темир тезектин баары өзүбүздүн ишканада артып калган темирлерден ушинтип божу чогулттук. Анан ушуга алып келип гүл тиге турган болуп, эмнеде 300-400 чакага гүл тиккенбиз. Буну күнөшканада сонун кылып багып, мына муш болуп өсүп калган кез болчу. Анан алып чыгып берге коюп, силерге окшоп журналисттерди алып келип аябай мактанып көрсөтүп, анан кийин бир жума өтүп эле гүлдөрүбүз баары курап баштады. Анан баягы адам иши колду да мындайча айтканда, дарылап кетти да. Ошо менен азыр уже гүл шабылып акча эми эсине келгиче кыш келип кала турган болуп. Ошо менен гүлүбүз баягы өз мактанарлык эмес эме болуп калды да, болбой калды. Негизи баягы негизги түзгөн идея боюнча эмне болуш керек эле бул? Бул улуттук колориттеги боз үй болуш керек болчу. Бунун үстүнкү текчелери дагы боз үй болуш керек болчу. Толугу менен гүл жакшы гүлдөп сонун болгондо бул боз үй болуп жабыш керек болчу. Бирок биздин гүлдөр дарыланып өлүп калгандан кийин үстүн боз сыяктуу кылып жаап коюшка туура келди. Талас Жашыл Чарба муниципалдык ишканасында бизде бүгүнкү күндө 31 адам иштейбиз. Бул да сезонный рабочий деп коет. Биз аларда бизде 20-ны алганбыз. 20 бирок тилекке каршы айлык маянасы аз болгондуктан бизде ишин алыш көбүнчө учурда бизге пенсионный возрасттагы адамдар келет да, жумушка алгыла деп. Себеби жаш мундагы балдардын баардыгы азыр мындай жумуштарга иштешпейт. Анан көп эле баягы пенсия бир 6-7 пенсия бар. Анан ар жактан дагы 15 000 болсо, ушу менен бир 20 000 чыкса деген максат менен жумушка киришет бизге Жашыл Чарбага. Акча маянасы аз айлыгыбыз. Негизинен аз да, азыркы жашоо шартка караганда аябай аз болот. Ошон үчүн жумуш алышта кыйыныраак болот да. Себеби ушундай болот. Көп эле пенсионный возрасттагы менен улгайган адамдар келет иштейт. Ал кишилерди дагы физически мындайча айтканда слабый да. Көп талап кылбайбыз. Баягы көп дагы мындай уруша албайсың дагы, анткени атаң менен тең ичинде эле айтып өттү, ертең да турамыз болуп калат экен да, мындай эмеге жатпай калат экен. Анан айла жок иштеп атабыз. Бизде эң жашы эле ушул 28-де, калганыбыздын баарыбыз ушул 30-дан жогору 70 жашка чейинкилер иштейт. Бул Талас шаарындагы номер 7-орто билим берүү мектеби. Карасаң, сыртынан абдан жаңы кече эле былтыр эле салынган мектепте көрүнөт, бирок андай эмес. Бул 1962-жылы колдонууга берилген эски мектеп. Болгону былтыр сырттарын, чатырын жана терезелерин алмаштырып жасап койгон, ушундай жаңы көрүнүп турат. Бул мектеп өзү 300 орунга эле ылайыкталган болсо, учурда 900дөн ашык окуучу окуп жатат. Демек, бул жерде дагы тар болуп, кысылып батпай 300 сменге бөлүнүп окуган туура келип жатат. Бүгүнкү күндө Асафов фондунан атайын шаар мэриясы каржылап жардам берип отуруп, бүгүнкү күндө жанына мындай жаңы 2 кабаттуу билим уясы курулду. Жакынкы күндөрү октябрдын ортосу менен колдонууга берилет. Эми бул колдонууга берилсе, аталган мектептин канча бир классы бул жакка көчүп, айтор 2 сменге өткөнгө мүмкүнчүлүк жаралат.
Талаш шаарындагы Айылчиев Эмилбек атынан номер 7-орто мектеби. Учурда 903 бала билим алып жатат. Орус тилдүү мектептер аябай ата-энелер балдарын ушул жерге окуткусу келгенине байланыштуу балдардын саны көп. Класстарда 40-тан 45-ке чейин балдардын саны бар. Анан ошо муктаждыктан чыгып келип, ошо бизге жергиликтүү бийликке кайрылып, анан кийин ошо Астафа фонду тарабынан ушу бизге кошумча 266 орунду мектеп курулуп берилүүдө, кошумча корпус. Мынакей бизде ушу ачылыш аземи ушу 9-10 октябрларга пландалып турулууда. Биздин мынакей класстар буюрса толугу менен, жабдыгы менен келгени турат. Шкафтар, стул, парталары бардыгы ошо уюм тарабынан келип атат. Талаш шаарынын четинде мындай социалдык шаарча деп аталган үйлөр бар. Мындайча айтканда чакан шаарча. Бул жерде жалпысынан 18 үй курулган. Ар бир үйдө 3 бөлмөлүүдөн 4 үй бүлө жашаганга ылайыкталып Астафа фонду салып берген. Бул жерде кимдер жашайт? Албетте баягы оор турмушта жолдошунан ажырап калгандар, мындайча айтканда жалгыз бой энелер ушул жерде бала чакасы менен кирип, ушул жакта жашап күн көрүп келишет. Учурда бул жер баягы муниципалдык шаарча болгондуктан жыл сайын булардын жылытуудагы көмүрлөрүн алып берүүдө дагы ушундай эле жумуш орду менен камсыз кылып берүү иштерин улантып жатышат. Буга чейин бул шаарча жок болгон. 2018-жылы бул долбоор жазылып, 2021-жыл толук түрдө ишке ашып, учурда жер чакан шаарча болуп турат. Араб фондунун талаптарына ылайык бир гана этаж куруу керек экен. Биз ошол убакта өтүнүч келтирдик элек. 2 этаж болсо, шаар аймагында өтө турак жайга муктаждардын саны арбын, жер тилкесинде катталгандардын саны арбын деген баягы өтүнүчүбүздү билдирдик элек. Тилекке каршы бул өздөрүнүн планынан баягы бекитилген тартиптеринен ашык чыга алышпайт экен. Анан ошол себептен 21-жылы макулдукка келишип, ушул шаарча курулган. Ал тандоо боюнча биздин аз камсыздар катарындагы список тизме дейли, тизме берилген мэрия тарабынан. Ошол тизмеден араб өкүлдөрү өздөрү тандоо менен ушул 72 үй бүлөнү жайгаштырышкан. Талаш шаарында негизги көйгөй болуп бул таза суу маселеси абдан каралып келеткен. Анткени шаардын дээрлик 30% гана таза суу менен камсыз болгон. Ал эми калган бөлүгү жерде сордуруп алып, ичип колдонуп келишет экен. Учурда азыр мен ошол таза суу чыга турчу атайын кудуктун жанында турам. Учурда бардык шаардын бардык бөлүгүнөн тартуу иштери жүрүп жатат. Анткени таза суу менен камсыз кылуу бул биринчи кезекте. Анткени адамдын өмүрү, ден соолугу бул албетте маанилүү болуп саналат. Андыктан шаарда андай пландар жана дагы иштер ушул таза суу маселесин чоюуда алгылыктуу жүрүп жатат. Талаш шаарынын бүгүнкү күндө эң чоң көйгөйү болгон бул таза суу маселеси. Эл 30% гана таза суу менен камсыз болгон, калган 70% ушул өзү сууну сордуруп ичет, бирок сордуруп ичкенде дагы эмне себептен аябай чоң көйгөйгө айланып жатат. Бул талас жерибиз негизи өзү саздагыраак жерде жайгашкан. Анан сууну сордуруп ичкенде балдарга ушу жара чыгып, ар кандай бир суунун жагымсыз жыттары болуп, туура эмес болуп атат да. Ошонун эң биринчи элди таза суу менен камсыз кылышыбыз керек 100%. Экинчи маселе бул канализация. Кайра эле ошол маселеге такалып калабыз азыр. Себеби канализациядагы эми мындай айтканда бул сөздө уят жок дейт го, баягы ажатканалар дагы частный территорияда жайгашкан, 3-4 метр казылат, анан ошол эле 3-4 метрден суу сорулат. Ушундай болуп атат да. Бирине аралашып аябай бир өтө чоң бир көйгөй жаралып жатат. Муну тез арада чечишибиз керек. Себеби бул элдин ден соолугу, биздин мамлекеттин келечеги дегендей. Анан алдыбызга азыр койгон максатыбыз эң биринчи ушул элди таза суу менен камсыз кылуу, ичкен суусу таза болуш керек биринчи очередь. Экинчиси ушу канализациялар маселеси. Анан өзүңүздөр көрдүңүздөр, бизде ушул билим берүү жаатында азыркы күндө мектептер, анан бала бакчалар
көбүнчөсү ушу авариялык акыбалга жакындап калды да. Баягы отурумдук ремонттор гана жүргөн, капиталдык ремонт жүргөн эмес. Азыр бизде болгон шаарыбыздагы 19 билим берүү тармагындагы объектинин бүгүнкү күндө 12си капиталдык ремонтко муктаж, 5-өсү болсо ошо подснос да, уже авариялык акыбалга келип калган. Ушул 3 маселенин үстүндө азыр иш жүрүп жатат. Ошол 3 маселени чечели деп алдыбызга максат коюп атабыз. Эми бул үчүн эмне керек? Мисалы ошол эле сиз айтып кеткен жанагы таза сууну чечиш үчүн эмне керек? Ошол эле бул эски объекттерди оңдош үчүн эмне кылыш керек? Жаңы салыш керекпи? Эми эң биринчи бунун баарын чечиш үчүн каражат керек. Каражат чечилсе, анан жанакы авариялык акыбалдагы 5 имаратты бузуп ордуна кайра салыш керек. Таза суу маселесин чечиш үчүн жаңы ушу суу алып өтө турчу түтүктөрдү куруш керек. Жалпы жонунан шаарыбыз боюнча ушул бир 110-115 километрдей суу түтүкчөлөрүн курушубуз керек. Анан элди таза суу менен камсыз кыла алабыз. Эң биринчи ушу таза суу, анан ушу балдарыбыздын эми бул балдар биздин келечек. Ушу балдарыбыздын уктап, ошол жерден билим алып атышат, ошол жерде күндүз бала бакчаларда балдар жашап атат. Ошолорго кам көрүү маселесин эң биринчи очередке коюшубуз керек да. Эми бизде Талас шаарында быйыл урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен 30 километр ички жолдор жасалып жатат. Кийинки жылкыга Кудай буюрса ушул Талас өнүгүү чекити деген долбоорду иштеп атабыз. Бул долбоорду азыр жергиликтүү кеңештин депутаттарына жактайбыз. Депутаттардын алдында андан кийин өкмөткө презентация кылабыз. Бул долбоордун алкагында Талас шаары бир топ иштер жасалыш керек. Талас шаары боюнча инфраструктура, то есть элди таза суу менен камсыз кылуу, садик, мектептердин маселелерин, көйгөйлөрдү чечүү, андан сырткары жолду, ички жолдор, освещение, жаңы жумушчу орундарды түзүү, бир топ маселелер бул республиканский бюджеттен келе турчу негизи республикалык долбоор. Бул жанагы Каракол шаарында, Жалал Абад шаарында ишке ашып жаткан долбоорлор, жанагы города точки роста деген проект. Ошонун алкагында биз дагы азыр өзүбүздүн сунушубузду даярдап жатабыз. Кандайдыр бир деңгээлде өкмөттөн колдоо таба турган болсок, Кудай буюрса кийинки жылы ушул Талас жергесинде ишке ашырып баштайбыз буюрса. Дүйнөнү эки чыңгыз багындырган дейт. Бири кылыч менен болсо, бири калем менен. Дал ушул калем менен дүйнөнү багындырган Чыңгыз Төрөкулович Айтматов мекендеген. Ошондой эле манас ата баштаган бардык баатырлардын мекени болгон Талас жергесиндеги бүгүнкү биздин иш сапарыбыз аяктады. Анын ичинде Талас шаарында өзгөчө алдын көздөй жылуу, социалдык жактан өнүгүү, калкка кызмат кылуу күн сайын артып жатат. Бүгүнкү берүүбүз ушун менен соңуна чыкты. Ал эми биз болсо алдыда да башка шаарлардан көрүшкөнчө деп сиздер менен коштошобуз. ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясы өз берүүлөрүн дагы да болсо уланта бермекчи.